Өзгөн районунун тургуну Алтынай Асылбаева буга чейин шайлоого эч качан катышкан эмес. Бул жолу анын шайлоодон үмүтү чоң. Бир башкача сезимдер менен болуп атам. Садыр Нуркожоевичтин келишин күтүп, анын жанынан сөзүн уккум келдим. Президенттик шайлоо өтсө эле, мына 10 январдан нар жагына мен бир өзүнчө эле башкача бир жашоону күтүп атам да. Демек, мага окшоп Садырдын президент болуп калгандан кийин аябай бир башкача гүлдөп кетебиз деген башка элдердин да үмүтү чоң да. Буга чейин келбегенмин, буга чейин мындай чындап өзүмдүн каалоом менен ушундай президентибиз ушул болсун деп шайлаган эмесмин да. Бүгүн болсо мен чындап өзүмдүн тандоомду кылганмын. Суукка карабай эл Өзгөндүн Борбордук стадионуна бир тилек менен чогулду. Өзгөн шаарынын тургуну болуп, Садыр Жапаровду колдоп, ушу Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, элдерди бири-бирине достугуну мекемелеп, өзүбүзгө лидер кылып президенттик сайлашка аттанып жүрөбүз. Шүкүров сатып алды. Каралжол районунун Лайталай айылынан келдим. Жүргүзгөн саясаты эң туура саясат. Элдин көксөгөн максатын аткарып атат да. Биринчи ушу коррупцияны жоготсо экен. Ушу менин оюм эле ошол. Мен Өзгөн району Огосоочун ардагерлеринин төрагасы болом. Фамилиям Карай Маматкадыр. Садыр Нуркожоевичти колдогон себеби мыйзамды өзгөртүп атат, анан өзүнүн платформасы бизге жагып атат. Мына референдум өткөрүп атканды да президенттик башкаруусу да жагып атат. Мындайча айтканда бардыгы эле бизге жагат да. Садыр Жапаровдун жолугушууларында талапкерлерге караганда элге микрофон көбүрөөк берилип жатты. Өзгөндүктөр жергиликтүү жана республикалык деңгээлдеги көйгөйлөрдү көтөрүштү. Садыр ишти кылгын, жегендер кустуруп, карызды төлөттүр. Биз эл өзүбүз Кыргызстанды гүлдөтүп алабыз, сен менен кошулуп. 95-жылдан берки балдарыбызга жер жок. Ар бир райондо айыл өкмөттөрдө фонддун жери бар. Эми ошону балдарга, неберелерге бир бөлүп бере турган кылып неме кылың. Айылдагы балдар, кыздарыбыз Россия менен Казакстанда жүрөт. Мен Чаңгет айылынын тургуну Ысаков Яков ажы. Чаңгет айылында өтө көйгөйлүү иштер көп болуп атат. Өзүңүз айткандай жейтелерди кустуруп атасыз. Ошол жогорку үйдөн баштап ушу айылдагы мал уурдаган уурлардан бери жөнгө салып берсеңиздер. Орган адамдары биздин сөздү сүйлөөдөн кайта ошо уурлардын сөзүн сүйлөп ошолордун таламын талашып атат. Жапаров бул көйгөйлөр бүт Кыргызстанда курч экендигин билдирди. Кимдердин суроолору окулбай калган болсо, кат этпеңиздер, анткени ар бир райондун суроолорун өз-өзүнчө папка кылып тиркетип атам. Анан баргандан кийин Бишкектен баарын ирге биргеп туруп, ошол суроолорго жооп беребиз. Талаптар болсо аларды мүмкүнчүлүгүбүз жетсе аткарабыз. Андан эч кап этпеңиздер. Садыр Жапаров алдыда боло турчу референдумга элди активдүү катышууга үндөдү. Президенттик башкарууну жактырасызбы же парламенттик башкарууну деген эки суроо турат. Албетте бирөөнү тандап аласыздар. Ошого жараша баш мыйзам даярдалып бүтүп, болжол менен февралдын аягында кайрадан референдум болот. Кайдыгер карабастан, мен барбасам деле референдум өтөт, же болбосо биз барбасак деле шайлоо бүтөт деп жатып албастан, ар бир жаран активдүү катышып беришиңиздер керек. Кайдыгер карасак, анда мамлекетибизди жоготуп алабыз. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров Өзгөндөн чыгып Ош шаарынын эли менен жолукту.